Assalamu alaikum урматтуу Москвадан мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Сиздер көптөн бери сурангансыздар. Москванын жакшы жерлеринде жумуштар барбы, кандай жумуштарды иштесе болот, ошол жөнүндө кичине маалымат бериңиздер деп сурангандар өтө көп. Туугандар, учурда көрүп турганыңыздар булар жумушчулар, Озон складындагы иштеген жумушчулар. Ушул чоң складда жумуш орундары бар. Комплектовщик. Сменге 3200 рубльдан төлөнөт. Бардык шарттары бар. Өзгөчө айта кетчү нерсе, бул жерде жашап, регистрацияга коюп жашаган жерде иштесеңиздер болот. Регистрация бесплатно, жашоого берилген месталар бесплатно. Саат 10-дон баштап 10-га чейин иш. Люберецкий районунда Жуковский жактагы өтө чоң складдардын бири болгон Озондун складында турабыз туугандар. Азыр учурда ушул жердеги бар жумуштар менен сиздерди тааныштырганча, жашоо шартыны, иш шарттарыны, айлыгы канча саат иштешет, кандай иштешет, ошол боюнча толук маалымат сиздерге беребиз туугандар. Андыктан аягына чейин биз менен болуңуздар. Азыр колдон келишинче сиздерге толук маалыматты көрсөтүп кетебиз. Туугандар, мен сиздерге мына бир катар шарттарын көрсөтө кетейин, жашоо шарттарын. Атайын бүгүн биз Жуковскийге келдик, ошол жашаган дачага деп коелу. Көрдүңүздөрбү? Отуруп эс алганы, чай ичкени, бардык шарттары бар. Бул жерде кухнясы бар. Чай коюп, тамак бышырып жесе болот экен. Микроволновка, холодильник, чоң телевизору бар экен. Мына даже музыкальный центрди коюп коюптур. Микроволновка бар экен. Электрический печкалары бар экен. Холодильник иштейт экен, чоң холодильник. Андан сырткары мына азыр жумуштан келип эс алып атыптыр бул жакта адамдар. Бул жагында туалет, ванна, кир жууч машинасы менен мына бардык шарттары менен. Бул жерде 2 комнат бар экен, ичинде азыр адамдар эс алып атыптыр. Көрсөтпөй эле, ачпай эле коеюн. Кроваттар бар экен. Бул жак азыр пока бош экен, кааласаңыздар келип ушул жерден жашасаңыздар болот. Мына туугандар. 2 ярусный кроваттар, дивандар. Ушул жерлерди порядок кылып жашаса болот дейт. Мына шарттары. Андан сырткары туугандар, эгерде бул үйдө жашагыңыздар келбесе, анда өздөрүнүн хостелы бар экен, ал жерде адам көбүрөөк дейт. Ошол жерде жашап, ошол жерден ишке барып келип иштесеңиздер болот. Ишканага болгону 5 мүнөт пешком дейт. Ал эми ишканага жакын жерде, складка жакын жерде хостел бар экен. Мына көрүп турганыңыздардай кроваттар. Ушул жерде да жашаса болот дейт. Эркектер отдельно, аялдар отдельно. Ар бир комнатта ушундай двухъярусный кроваттар коюлган, шарттары бар дейт. Көрүп турганыңыздардай бардык колдон келген шарттарды түзгөн. Андыктан экрандан номерлерге кайрылып, иш жөнүндө сурап, келип иштесеңиздер болот. Бөтөн жерде аман жүрүңүздөр туугандар. Туугандар, чек арага кирди чыкты кыламын десеңиздер, Мухиддинге кайрылыңыздар. Өзү до конца алып барып келет, жолдо жардам берет туугандар.